Көптөгөн адамдар кымбат баалуу металлдардан жасалган асем буюмдарды тагынып жүрүшөт. Бирок алар ошол металлдардын дарылык күчүн көп деле биле беришпейт. Алдыда дал ошол баалуу металлдардын адамдын организмге пайдалуу касиеттери менен бөлүшөбүз. Күмүш металлы дарылык касиети жактан металлдардын ичинен биринчи орунда турат. Ал бактерияларды өлтүрүп, урологиялык оорулардан айыгууга көмөктөшөт. Өттүн иштөөсүн жакшыртып, көк боор менен боордун иштөөсүн калыптандырат. Адамга күч жана эрк берип, жүрөктүн жана көрүүнүн иштөөсүн жакшыртат. Өзгөчө күмүш дем алуу жолдорунун жана ичеги оорулары үчүн пайдалуу. Алтын. Бул металл депрессияга каршы мыкты дары. Эс тутумду жакшыртып, өпкөнү, көк боордун, булчуңдардын иштөөсүн оңдой алат. Алтындын дарылык күчү көп болушу үчүн аны моюнга, кулакка тагынуу кажет. Темир. Андан жасалган зер буюмдар бат чарчагандар жана анемиядан азап тарткандар үчүн сунушталат. Темир кандын курамындагы эритроцит затынын көбүрөөк бөлүп чыгышын шарттайт. Гемоглобинди көтөрүп, сөөктү жана нервти бекемдеп, организмди жашартат. Коргошун. Ал эми аталган металл тери жана рак ооруларынан кутулууга жардам берет. Калай. Бул жеңил металл жашартуучу күчкө ээ. Астманы, диабетти айыктырууда калайдын упадай майдасы колдонулат. Сиздер металлдардын дарылык күчүн билген соң, өзүңүздүн организмиңизге пайдасын тийүүсүн гана тандап алсаңыз болот. Эскертип кетүүчү жагдай бир нече металл түрүн бир эле мезгилде тагынып алууга болбойт. Бул адамдын өзүн жаман сезүүсүнө, табиттин жоголушуна жана шакыйдын кармашына алып келет. Эң башкысы, ден соолукту чыңдап, каналга жазылып, лайк басканды унутпайлы.